Эсептөө палатасынын аудиторлорунун саны кыскарат. Президент тарабынан демилгеленген эсептөө палатасы жөнүндө мыйзам долбоорун жогорку кеңеш бүгүн биринчи окууда карады. Эсептөө палатасы негизи коллегиальный орган болгонуна жараша кеңештен турат. Кеңешке ошо 9 мүчө болот эле. 9 аудитордун ичинен бирөө төрага болуп шайланат. 8 аудитор. Ошол кеңеш болуп эсептелет. Анан бүгүнкү күндө ошону 3кө кыскартуу маселеси каралып, урматтуу президент тарабынан демилгеленген. Алмазбек Акматов белгилегендей, бул өлкө башчысы тарабынан демилгеленген оптималдаштыруу боюнча реформанын бир бөлүгү. Муну менен катар ар бир аудитордун жеке жоопкерчилиги жогорулатылат. Эң негизги жаңылыктардын бири аудиторлордун саны 3кө кыскарат. Бирөө президенттин, калган экөө парламенттин демилгеси менен тандалат. Ачык эле айтсак, мына бул партиялардын квотасы болгон да учурунда. Билбейм, бирөө калдыбы, калган жокпу. Мен ушул маселени 2017-жылда көтөргөн, бирок мүмкүн эртерээк болуп калды. Мындан тышкары, жаңы документ мекеменин ыйгарым укуктарын кеңейтүүнү сунуштайт. Мурда ведомство мамлекеттик мүлк менен мамлекет кепилдик берген каражаттардын эффективдүүлүгүн гана текшерсе, өзгөртүүдөн кийин ал финансылык аудитте нормага шайкештик аудитин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алат. Депутат Эльвира Суравалдиева кыскартууда жумушсуз кала турган аудиторлордун абалына кызыкты. 6 адамды эми убагында сунуштап, убагында дагы парламентте элегенен өтүштү эле. Ушул адамдарды резервке киргизсек болобу сиздердикине? Же болбойбу андай? Кадровый резерв деген түшүнүк бар да. Эльвира Жыргалбековна, бул конституциялык мыйзамды кабыл алып атканда шу норманы биз киргизгенбиз. Тилекке каршы парламент каршы болуп койгон. Биз экинчи окууга дагы ушуну сунуштайбыз. Ошол аудиторлорубузду вакантный место болсо конкурсу жок эле алганга. Ошондой эле квалификациялык талаптар такталган. Кандидат жогорку билимге ээ болушу, экономика, финансы же мамлекеттик аудит тармагында кеминде 9 жылдык тажрыйбасы болушу керек. Эсептөө палатада жарандык кызматка өтүү тартиби мамлекеттик кызмат тууралуу мыйзамга ылайыкташтырылат. 11-чи беренесинде турат. Закон о госслужбенин 11-чи беренеде бул жерде мамлекеттик жарандык кызматчылардын, муниципалдык кызматчылардын ишин баалоо деп турат. Силерде аттестация, бул жерде аттестация жөнүндө көрсөтүлгөн эмес да. Юристтер менен бир дагы отурсаңыздар. Закон тиги госслужбеге бир аз менин оюмча бул каршы келип калгыдай да. Ушуну бир карап көрүңүздөрчү, эске салып карап көрүңүздөр. Экинчи окууга чейин атак мен концепциясын колдойм. Мыйзам долбоору ошондой эле эсептөө палатасынын кеңешинин курамын жаңыртууну карайт. Маалыматка ылайык, аудиторлордун санын кыскартуу бюджеттик 30 миллион сомдук чыгымды үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк жаратат.